Бүгүнкү сабакта сиздер менен тетиктердин, чиймелердин өлчөмдөрүн кантип коюшту карап көрөлү. Тетикти жасоо үчүн ага өлчөм коюш керек. Өлчөмдү туура койгондон көп нерсе көз каранды болот. Мисалы үчүн өлчөмдү каяк жагынан баштап коесуң, ошого жараша тетикти ошол жагынан баштап кесип же бекитип дегендей ошол өлчөмдөргө жараша болот. Эми азыр биз стандарттагы өлчөм коюуну эске албастан автокадта өлчөм дегенди кантип иштетет, кантип коет ошону үйрөнөлү. Аны үчүн бир тетиктин чиймесин чийип алалы. Бул түз сыптын жардамы менен кандайдыр бир нерсени чийип алалы. Узундугу мисалы үчүн 100 мм болгон бир сызыкты алалы. Сызыгыбыз өтө чоң болуп калдыбы? Баягы жылып кетиптир. Аны мындайраак кылдырып коеюн. Андан кийин ага улап тигинен узундугу 50 мм болгон табыр кесинди чийейин. Эми горизонталдык багытта оң жакты көздөй узундугу 60 мм болгон табыр түз чийейин. Эми бул фигураны учун тушташтырып бүтөйлү. Бул жерде ортону алып таштап, анан мындай бүтөйлү. Мындай фигура алдык. Эми дагы кандай түрдөгү фигура болушу мүмкүн? Тегерек чийип көрөлү. Тегерек. Мына центри бул жерде болсун. Анан диаметри 20 миллиметрлик бир тегерек чийдик. Эми биз кандай өлчөмдөрдү коюшубуз керек? Биринчиден бул өлчөмдү коюшубуз керек. Бул сызыктуу өлчөм. Бул өлчөмдү коюшубуз керек. Бул өлчөмдү коюшубуз керек. Анан бул жантык кесиндин узундугун коюшубуз керек. Бул тегеректин диаметрин коюшубуз керек. Анан тегерек тетиктин четтеринен канча алыстыкта жатат, ошону коюшубуз керек. Мындай. Бул жердеги бурчтук өлчөмдү коюшубуз керек. Мына ушул өлчөмдөрдү коебуз. Аны коюш үчүн биринчи өлчөмдү жазганда, мисалы үчүн 60 мм деп жазыш үчүн ага ылайыктуу текстин стилин түзүп алалы. Аны мындай кылып түзөбүз. Бул жерде стилдин панели бар. Бул жерде жалаң стилдер жасалат ушул жерден. Мына ошонун ичинен бул биринчиси текстики, экинчисиники өлчөмдөрдүкү. Мына ошол тексттин стилин чакыралы. Анан жаңы өлчөмдүк стил жасайлы. Аны мен жазып коеюн. Текстик стил деп. Текстик стил. Жаздым. Мына жерге келди. Эми текстик стилдеги эмне деген өзгөчөлүктөрдү киргизсек болот. Бул жерге бөлөк шрифт тандап алсак болот. Мисалы үчүн кайсыны Times New Roman дегенди
O, P, R, S, T. Misal üчүн биз моуну даралып алсак болот. Андан кийин текст өзү 15 градус кыйшайып туруш керек. Тексттин бийиктиги 3 мм дейт. Мейли 3 мм кала берсин. Так. Аннотативный дегенди өчүрүп таштайбыз. Анын кереги жок. Мына ушундай стиль жасадык. Бул тексттики. Эми өлчөм стилин редакциялап көрөлү. Бул жерге да жаңы стиль жасайлы. Мисал үчүн биздин стиль деп жасайлы. Жаздым биздин стиль деп. Андан ары бул жерде карасаңар, толтура менючалар бар. Шулар менюнун ичин анализ деп чыгалы. Биринчиси сызык. Өлчөмдүк сызыктар кандай болуш керек? Өңү кара болсун дейт. Линиянын түрү туташ болсун. Блокто ошондой турат. Линиянын жоондугу блоктагандай ушундай болсун, же башкачасын коюп койсоңор болот. Андан кийин бул чыгуучу линиялар деген бар да, мына бул линиялар. Ошолор жөнүндө эмне маалымат бар экенин көрөлү. Мына өңү блоктукундай болсун. Түрү блоктукундай болсун, жана башка. Эми жебелерди көрөлү. Өзүңөр билесиңер, өлчөм койгондон кийин мындай жебе коюш керек. Ошол жебенин ар кандай түрлөрү бар. Мындай чек кылып койгону бар. Минтөр эки жагын чийип койгону бар. Ар кандай кылса болот. Эми азыр ушул кезде кандай турат? Закрашенная, замкнутая. Бул жебе кара менен боелгон, ушундай болуп турат да. А эгерде мисалы үчүн точка дегенди койсок, мына мондай чектер пайда болот. Жок, момундай коем десеңер, мындай чыгат. Биз көнүп калган өзүбүздүн жебени коелу. Анан жебенин узундугу канча болсун дейт. Мынча азайтып, ар кандай кылып койсоңор болот. Эгерде мында тегерек болсо, тегеректин ортосундагы борборду көргөзөлүбү дейт. Мына көргөзгүлө. Көргөзбөйм десең, тең өчүп калат. Көргөзүп коелу. Калгандарын ушул боюнча эле калтыралы. Андан кийин текстке келдик. Тексти болсо, жана биз даярдап койгонбуз. Тексттик стиль дегенди басабыз. Мондай курсив менен жасалган стиль чыгып калат. Эгерде башкачасын койсок, балким башкача болмок. Биз өзүбүз койгон тексттик стилдикиндей кылалы. Андан ары текст линиянын үстүндө жайгашсынбы, астында жайгашсынбы, каягында жайгашсын дейт. Мисалы үчүн по центру десем, линия каякта болсо ошол менен бир деңгээлде болуп калды. Ылдый жагына койсоңор, ылдый жагында болуп калды. Эми биздин ГОСТ боюнча линиянын үстүндө болуш керек. Эми тексттин өзү, бул тексттин өзү байкасаңар, бул жерде ол жебени бойлоп жайгашып атат. Мына текст жебени бойлоп жайгашып атат. А эгерде мындай кылсаңар, жалаң горизонталдуу түрдө болуп калат. А мындай кылсаңар, стандарттуу түрдө болот. Мондай полкасы менен болот. Ошол боюнча жасайлы. Андан кийин бул менюда эмнени сурап атат?
Эгерде бул аралыкка, мисалы үчүн бул аралыкка бул стрелкадагы, анан бул текст дагы батыш керек да. Ошондой кылалыбы, же текстти эле калтыралыбы, же стрелканы калтыралы, эгер ушул жер тар болуп калса. Аны биз автоматтык режим кылып коелу, экөө тең өзү компьютер өзү программа өзү тандап коет. Андан ары бул жерге белги коелу. Эгерде бул жерге белги койбой койсоңор, анда эмне болот? Анда азыр мына көргөзөйүн. Эгерде кандайдыр бир тегерек болсо, тегеректин диаметрин биз мындай кылып көргөзгөн атсак, эгерде бул жерге белги койбой койсок, мындай эле кылып көргөзүп коет. Мындай эле кылып. Анан кичине түшүнүксүз болуп калат. Ошондуктан биз бул жерге белги койдук. Андан ары бирдиктер. Мисалы үчүн бул жерде 16,93 деп жазылып турат. Ошончалык өтүрдөн кийинки сандын кереги барбы? Эгер азырча үйрөнүп аткандыктан биз анын кереги жок деп эсептейли дагы, мына өтүрдөн кийин эчтеке жок деп коелу. Тегерек деп мындай жазып берет. Ошол эле нерсени бул бурчтук өлчөмгө дагы ушундай кылалы. Бул менюда болсо, эгерде биз азыр миллиметр менен иштеп атсак, анда бул жерде башкаларды койсок, мисалы үчүн бөлчөк менен жазылсын. Момундай болсун десек, ичинде допуск менен жазылсын десек, ушундай коюуга туура келет. Азыр аны биз алып коелу. Буга тийбей эле коелу. Бул болсо өлчөм кандай тактыкта аткарылыш керек дегенди айтып атат. Аны биз болсо аны дагы тим эле коелу. Анан мына окейди бастык, жаптык. Ошентип өлчөм коюуга биз даяр болдук. Эми өлчөмдү каяктан койсо болот? Бул панелдердин ичинен мына размер деген бир панель бар. Аны туруп коюп койсоңор, бул жерге ошо өлчөм коюучу панель чыкты. Же болбосо бул жерден чакырып алып койсоңор болот. Бүкөн айырмасы жок. Мына азыр бул өлчөмдү коелу. Ан үчүн сызыктуу дегенди чакырабыз. Биринчи чекитти белгилейбиз, экинчи чекитти белгилейбиз. Анан объектиден баланча миллиметр алыс болуш керек да, ошону 10 мм деп алалы. Мына 10 мм. Мына 10 мм. Бул жер 10 мм. Так, андан кийин дагы өлчөмдү койгон атабыз. Бул да сызыктуу өлчөм. Муну да 10 мм аралыкка коелу. Мына бул жерде дагы сызыктуу өлчөм. Муну да 10 мм аралыкка коелу. Мен бул жерде параллель өлчөм болот. Бул объектиге параллель өлчөм коюшубуз керек. Ан үчүн бул жерде турат. Параллель деген белги бирөөнү белгиледик, экинчисин белгиледик. Анан мындай дагы 10 мм жылдырып коелу. 64 деген өлчөм чыкты. Эми тегеректин диаметрин коелу. Ан үчүн мына бул жерде турат диаметр. Диаметрди бассак, кана көргөзгүлө кайсы тегерек дейт, мына көргөздүк. Анан мындай кылып караган өзүңөргө ылайыктуу кылып буруп туруп коюп коесуңар. Эми тегеректин борборун бул тетиктин четинен канча аралыкта коюшубуз керек. Аны биз муну чейректе койсок болмок. Анткени бул кыска, бул жер кыска аралык, бул жер узун аралык. Кыска аралык биринчи коюлуш керек. Ан үчүн муну кайрадан бузо турбай эле жылдырып коелу.
Мына жылдырган атабыз. Жана 10 болчу, эми дагы 10го жылдырсак, мына ылдый жылды. Эми ошол өлчөмдү коелу. Мына бунун борбору мындан буга чейинки аралык. Мына бул жерге койдум. 32 мм экен. Эми мунусун коелу. Коелу десек орун жок калды. Койду, эми булар жылдырып коелу. Ол кантип кысыл кылып атканды байкап атасыңарбы? Мышканын сол жагын 2 жолу басып койсо эле кызыл болуп калат, анан андай жылдырууга болот. Мына мисалы үчүн дагы 10 мм бияка жылдырып коеюн. Жылды. Эми муну жылдырып коелу. Менин баары чыгат азыр. Муну коеюн. Yirmi 27 деген аралык чыкты. Эми бул жерге бурчтук өлчөм коюш керек. Мына бурчтук өлчөм бул жерден коюлат. Алып келдик. Анан сурайт эмненин бурчун ченейбиз деп. Биз бул 2 линиянын ортосун коюшубуз керек. Ошон үчүн бул линияны бастым. Экинчисин бастым. Анан бул коюп келатат мына. Ыңгайлуу кылып жайгаштырып коебуз. 129 градус. Ошентип өлчөмдөрдү коюп бүттүк. Эми биздин негизги тетигибиз өлчөмдүк сызыктардан жоон болуш керек да. Ошону жоон кылып койсок болот. Же болбосо ушундай катмарга жайгаштырып койсок болот. Мына азыр мен мунун баарын бөлүп чыгайын, негизги сызыктарыбызды. Бөлүп чыктым. Бул эмес, кечирип койгула. Кайра башынан баштадым. Муну бөлдүм. Муну бөлдүм. Жантык сызыкты бөлдүм. Анан муну бөлдүм. Анан бул тегеректи бөлдүм. Эми бул жерге жоондугун коелу. Жылбай калды. Анда касиетине кирип туруп коебуз. Бул жерде мен мисалы үчүн 0,30 мм деп коеюн. Өчүрдүм. Эми мына линиянын жоондугун карайлы. Мына ушундай тетик өлчөмдөрү менен чийилди. Ушу менен бул сабагыбыз аяктады.